Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Кайнар булак берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы башталды. Студияда мен Асель Таанбекова. Бул берүү Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун кызматташуусунун алкагында эфирде орун алып келет. Журналистика жана коммуникация институтунда 8 декабрда радио жана телевидение кызматкерлерин күнүнө карата майрамдык иш-чара өттү. Салтанаттуу иш-чаранын алкагында Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн биринчи режиссеру Жанузак Молдобаев атындагы кинофестивалдын жыйынтыгы чыгарылып, сыйлыктар тапшырылды. Иш-чаранын жүрүшүндө Улуттук телерадио корпорациясы тарабынан даярдалган активдүү жана жигердүү студенттерге арналган ыраазычылык каттарды тапшырып жатып, продюсер Алмаз Касымалиев телерадиодо эмгектенген адистердин коом алдындагы жоопкерчилигин жогору экенин белгилеп, студенттерге чыгармачылык туруктуулук жана кесипке берилгендик каалады. Андан тышкары профессор Молдосейит Мамбетакуновдун өнөрканасына тартылган «Сүйүү жарыга» аттуу кыска метраждуу тасмасынын бет ачары өткөрүлдү. Кино жана телеберүү тармагы бул көз караштардын образга айланып экрандан жандануусу. Бул тармактын босогосунда турган кесипкөйлөр үчүн кино жана телеберүү жөн гана кесип эмес, эркин ой жүгүртүүнүн, ал ойду ишке ашырып, экран аркылуу миллиондогон көрүүчүлөргө жеткирүү искусствосу. Жана үстүбүздөгү жылдын 8 декабры телевидение күнүнө карата Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде журналистика жана коммуникация институту тарабынан уюштурулган салтанаттуу иш-чарада болуп өттү. Бул майрамдуу күндөн репортажга назар салыңыздар. Аталган окуу жайда таланттуу студенттердин кино тармагына биринчи кадамдарын таштап жаткан учурлар болуп, жана Кайнар булак берүүсүн эфирге чыгарып, талыкпай эмгек кылган студенттерге Улуттук телерадио берүү корпорациясы тарабынан эфирге студенттик жашоого арналган мыкты контент даярдап бергендиги үчүн ыраазычылык каттарды тапшыруу аземи болду. Жаңы багытта, жаңы дем менен иштеп аткан ушул сиздердин институт менен башынан эле кызматташа экендигибизди жакшы билесиздер. Улуттук телерадио корпорациянын калыптануу тарыхындагы өзгөчө орду бар факультет, сиздердин окуу жайдын базасындагы окуп чыккан кадрлардын негизги бөлүгү ушул бизде иштегендигибизди жакшы билебиз. Азыр дагы ошол аттуу баштуу алдыга ат салдырбаган, бизге устат болгон мыкты телерадио журналисттердин катары ушул университеттин, ушул окуу жайдын базасынан чыгып, бүгүн дагы ушул кыргыз телерадио журналистикасынын байыткан, өнүктүргөн жана бүгүнкүсүн алдыга сүрөгөн биздин кесиптештер болуп жүргөндүгү бизди кубантат. Кино жана телевидение искусствосун утурлай жакында эле Россия Федерациясы менен биргеликте журналистика жана коммуникация институтунун уюштуруусунда болуп өткөн «Миру мир» студенттердин эл аралык кинофестивалынын алкагында телеберүүнүн көрүнүктүү өкүлү, режиссер Жанузак Молдобаевдин элесине арналган жыл сайын өтүүчү сынактын сыйлоо аземи болуп өттү. Жанузак Молдобаев атындагы кинофестиваль быйыл 6-чы ирет уюштурулуп, ага Кыргыз-Түрк Манас университетинен, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен, Гүлбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинен жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинен студенттер катышты. Иш-чаранын соңунда кинофестивалды өткөрүү эстафетасы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине расмий түрдө өткөрүлдү.
Бул салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө журналистика жана коммуникация институтунун телевидение багытынын 2-курсунун студенттери да өздөрүнүн издерин калтырышты. Мыкты көркөм тасма наамын сүйүү жарыгы аттуу тасмасы менен жеңишип, биринчи жолу чоң аудиторияга тасманын премьерасын өткөрүштү. Толкуп жаткан ысык көлүм, кош бол эми. Сага келип сырымды айта албайм. Өзүңө терең сырды катып жаткан тоолорум, кош болгула. Кызарып чыккан күндүн нуру, кош бол, эми сени көрө албайм. Саламатсызбы? Байке, саламатсызбы? Мага? Саламатсыз. Эми сүрөткө тарткандан кийин акчасын төлөбөйсүңбү? Акчасын төлөш керек беле? Кечиресиз, билген эмесмин. Жанында да акчам жок эле. Болуптур. Кийинки келгениңге төлөбүз. Рахмат. Жашоо кемесин өмүр абдан кымбат кандай немесин азап чалган арты арман жалпты өчкөн жашоо жалган арман ай өтөт бүгүн дүйнө жалганан Саламатсызбы, байке? Саламатчылык. Көрүнбөй кеттиңиз го? Бул жакта эмне кылып жүрөсүз адашып? Сиздин үнүңүздү кокустан угуп, баягы арызды берейин деп келгем. Сизге канча карыз элем? Карызды кечиктиргениңиз үчүн балким бетимден бир сүйүп коерсуз. Көрүнбөй кеттиңиз го? Сизди күтүп жол карадым. Мен Айлыңардын кооздугуна дагы деле суктанып бит элекмин. Күнүнө жок дегенде 2-3 мыкты сүрөт чыгарат. Сүрөттөрүңүздү көрсөм болобу? Албетте, эгер сизге жакса. Ай, сизде чыныгы талант бар турбайбы? Сизге жардам берейин. Балким кайык менен көлдүн ортосуна барып, ошол жактан сүрөт тартасыз.
Мындан да мыкты сүрөттөр чыгат деп ойлойм. Албетте. Сонун болот эле. Жүрүңүз. Жаныма келчи, келип колдоруңду берчи. Эми жашай албайм сенсиз, түбөлүккө болуу менчи. Биз экөөбүз түшүп өмүр бою жеңил бийге, өтөлү бул өмүрдүн жолдорун жеңип бирге. Жөмүлөм карегиңе күн болуп жарык тийген. Суранамын мага болгон сезимиңге тирбе. Керек болсо жаным арнайм, каным арнайм, саманчынын бардык жылдыздарын арнайм. Белек болсун барын арнайм, бүт барын арнайм. Көп кыздардын арасынан жалгыз сени тандайм. Бул өмүрдүн чырагысың жарык жанган. Бул өмүрдүн курамысың. Карасаңыз, тиги эки тоонун турганын жаңы таанышкан кыз жигиттей болуп. Мен эми сүрөтчү болбогондон кийин сиздей болуп кооздуктарды көрө албайт экен. Баса, кооздук демекчим. Мону карасаңыз. Кана көрөйүн. Жүргөн жарашат, суктанышып бизде элдер күндө карашат. Сага жарашат, мага жарашат. Сага жарашат, жылмайып күлгөн. Мага жарашат, сени менен жүргөн. Сага жарашат, колуңдан эгер кармасам. Сага жарашат, мага жарашат. Үшүп калдың го шаардык кыз. Рахмат. Кел эми сени жылытып ырдап берейин. Гүлдөр уктай түшүдүрүмдү жамыны. Түндөр уктай чолпон жылдыз тагынып. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым. Карагаттай көздөрүңдү сагындым. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым. Карагаттай көздөрүңдү сагындым. Мен тарынам бирок мага тарынба. Мен сагынам жаным, мени сагынба. Сезимдердин сересине чыгарда. Сен кабылба мен кабылган тагдырга. Сезимдердин сересине чыгарда. Сен кабылба мен кабылган тагдырга. Тиги жылдыз Асман көлгө чагылышып, керемет бир дүйнөнү тартуулап койгондой кооз, Бул керемет дүйнөнү сенин бул жерде бар экениң гана толуктайт. Балким эртең сейилдеп келебиз. Эртең мен кетем. Жеринен жаңылдым. Карагаттай көздөрүңдү сагындым. Мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым. Карагаттай көздөрүңдү сагындым.
Сиз мени күтүп атасызбы? Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Менин сага бир кичинекей белегим бар эле. Бул кайык дайыма сени ушул жерге алып келип турсун. Бул сага. Рахмат. Менин да сизге белегим бар эле. Бул сүрөт сизге. Бул сүрөттү көргөн сайын мени эстеп туруңуз. Чоң рахмат. Жоңуз болбойсузбу? Сиз чакырдыңыз беле таксини? Азыр байке, Кош болгонда. сиз да саламатта калыңыз. Айгүл! Айгүл! Кош бол. Көгүлтүр көлдүн бетинде кайыкта жүрдүк кечинде, калкылдап сөзүп баратып каралдым дедиң эсимде. Калкылдап сөзүп баратып За второе место награждается Бигматова Бегимай. Вас поздравляю. Первое место занимает и награждается сертификатом для участия в международной программе Ахунова Айгуль.
Чоңуз эмне кайга болуп келесиз? Саламатсызбы? Бул жерде Нурбек деген бала бар эле, ошону көргөн жоксузбу? Нурбек? Кайсы? Жаңы кайык жасаганбы? Ооба. Иши болгон. Анын каза болгону 2 ай болгон. Калкылдап сүзүп барады. Каралдым дедиң эсимде. Кайыкта сүзүп барады. Сүйөмүн дедиң эсимде. Калкылдап сүзүп барады. Каралдым дедиң эсимде. Кайыкта сүзүп барады. Сүйөмүн дедиң эсимде. Сүйөмүн дедиң эсимде. Сүйөмүн дедиң эсимде. Сүйөмүн дедиң эсимде. 12 декабрь кыргыз элинин руханий дүйнөсүнө өзгөчө жарык чачкан күн. Бул улуу ойчул, дүйнөлүк классик Чыңгыз Айтматовдун жарык дүйнөгө келген күнү. Ушул датаны белгилөөнүн алкагында өткөн Кызыл алма конкурсунун студенттери Айтматов жараткандардын терегине сүздүрүп, ар бир чыгармага кайрадан жан киргизди. Кызыл алма бул жөн гана конкурс эмес. Бул Айтматовдун мурасын аруу сактап, кийинки муңга өткөрүүчү чыгармачылык көпүрө. Бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университеттин ичинде өзгөчө руханий аба жабырайт. Ар бир бурчта ой толгон образдар, терең идеялар жана толкун эмоциялар сезилет. Студенттер Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүн 21-колумга көчүрүп, өзгөчө жаңы дем берип жатышат. Бул Кызыл алма 2025. Келгиле чогуу күбө бололу. Кызыл алма — бул Кыргыз Улуттук университеттин жыл сайын өтүүчү чыгармачыл фестиваль. Анын негизги максаты Айтматов көтөргөн руханий баалуулуктарды бүгүнкү жаштардын көз карашы менен кайра чечмелөө. Сынак быйыл 5 багытта өттү. Эссе, старителлинг, заманбап мини-сценкалар, постер жана комикс көрсөтмөсү, видеочтение жана каармандардын косплейи. Ар бир багыт Айтматов дүйнөсүнө жаңыча карап, жаңыча узуу аракети. Сынактын соңунда мыкты иштер таңдалып, жеңүүчүлөргө дипломдор тапшырылды. Бирок бул фестивалдын баалуулугу сыйлыкта эмес, эң негизгиси жаштардын Айтматов дүйнөсүнө жаңыча жаңдандырып, бүгүнкү күнгө жакындаткандыгы. Кызыл алма 2025 бир күндүк сынак эмес, бул жаштардын кыялы, ички дүйнөсү жана Айтматов дүйнөсү менен болгон диалогу. Ал диалог мындан ары да улана берет. Урматтуу көрүүчүлөр, Жанузак Молдобаев атындагы кинофестивалда көрсөтүлгөн Сүйүү жарыгы жаш режиссерлордун эмгектерин, ал эми Айтматовдун туулган күнүнө арналган Кызыл алма конкурсу адабият менен сахнанын шайкештигин ачып берди. Бул иш-чаралар жаштардын талантын жана чыгармачыл өсүшүн дагы бир жолу тастыктады. Кийинки чыгарылышта жолукканча аман болуңуздар.